Мен азыр şu Сармерденде Токотор жерин ырдагым келип турат. Себеп дегенде уктум сизди. Биздин Манас атабызда эпостадан бери айтылып келген сөз бар. Кыздары сулуу кыргыздын, жигити баатыр кыргыздын деп. Андан кийин Барпыдай Залкар аталарыбыздагы кыздарыбыздын сулуулугун көзүнө чейин, эгин басканына чейин, кандай басканына чейин даңктап классикага айлантып кеткен. Ошон үчүн өзүмдүн визитный карточкамды ушу Канымжанга арнагым келип турат да. Күн ұрменен, абелдің көркі құрменен, біз сүйген сұлы мөлмөлім бүгін белгілі болсын ұрменен. Екі лабың қызылы гүл açılғандай мөлмөлім, бір қарасам жүрегі чачылғандай мөлмөлім, маңдай чачың марғалаң жібегіңде мөлмөлім, сенің ышқын баланына тілегіңде мөлмөлім. Küydü mölmöl appağım, anamdan sen de tappadın. İzdep gün tünün mölmölüm dep kakşadım. Sekin baskan kutumdan, sidanam on çok çıtыңдан. Kadam koygun kutumdan, kalempir mon çok çıtыңдан. Ötümdüsün özgöndün gürü içinde mölmölüm. Sozulganın zar gerdin ay gümüşünde mölmölüm. Mayın digin jorgonun ay jürüşünde mölmölüm. Çınığa kuygan bal bolsang, çımındayağa malınsam, çıkalbay jatıp oşondon ayçın özüngö bagınsam, çıkarıp koysang bororup, çırağın bolup jagılsam, al torolum ayınığa ben ak marşan bolup tagılsam. Jalaşa bitken almangın bürön berdep jalınsam, ugar belen günümdü, alar belen tilimdi, sorotor belen baladaya sanar kap jürgen dilimdi. Betime tüsse janmalın, aşkılık otko janamın, görker bolson kolda bala bozdap jürgen balamın, alkımına jaraşkan altın imek sagağın, ay tigen sip görünü, tak bermet takkan tamağın, bozulandı kakşatkan, bolor bolbos baş bakkan senin bödele tunşulmam bağın. Hayda mal berbey, aydır köştünler berbey, sürüp mal berbey, sürür köştünler berbey, başımda versem tartuğan alar belen mölmölüm, aşkılıka bir daba tabar belen mölmölüm, cemal berbey özüm berettip, bul ölmese kimge gerekti, bay çalar belen mölmölüm. Bereyim desem malım çok, mal tabuğan alım çok, kedeliktin dardından atışım jalın içim çok. Görünüp koyçu bir yoluna buluttan çıkan ay okşop, görünüp koyçu bir yoluna buluttan çıkan ay okşop, görünüp koyson bul boybuna buluttan çıkan ay okşop. Bakkan arıktan su agıttap koyutko. Ар бир эле кыргыз элибиздин кайсы булуң бурчун албайлы, кайсы айылын албайлы, районун албайлы ошол бардык жерден өзү ошо касиеттүү эл экенбиз да. Анан ичинде өзүм жөнүндө айта турган болсом, ушул менин айылым мурда Каракол колхозу болуп аталчу да. Көпүрө базар айылы. Ошо колхоз болуп турган убагында ошо биринчи берде ушуну түптөгөн Ырысбек Айдаралиев деген бир улуу адам өттү. Ал ошол айылды чогултуп, анан мындан баштап атканын себеби ошо киши мен төрөлгөн атымды ошо киши койгон экен. Ошо Ырысбек Айдаралиев. Ал убакта атам да тирүү, ушул жерде мына үйдүн ордуна мурда ошо атам салган үй. Анан ушул жерге келип атым Малик болсун, эл сураган бала болсун, ушул элдик бала болсун деп баталарын берип, анан атымды коюп кеткен экен да. Анан ошол кишинин мынакей баягы эмгеги ушу Каракол колхозу ошол кишинин анан бул жакта
ушул ак кайың өзгөчө ушу көп Кыргызда келгендер билет, сырттан конокко келгендер. Ой, ак кайыңар укмуш экен деп. Ошол киши тиктирген экен, ушу кийинки келечек үчүн, келечек муун үчүн деп. Мына азыр ак кайың өзүнөн өзү көбөйүп, андай эс алуу жайына деле айланып калды да. Эми азыр мынтип ден соолук мамиле болуп турду, болбосо ошол жерде азыр ак кайыңда олтуруп интервью берип, ошол жерден ырдап. Биздин айылда Акберди деген аксакалдар бар эле. Ошолор убагында ушундай мондай телевидениеге тартылып калса жакшы болмок. Ошол Акберди аксакалдар, ошол эсен агаларыбыз бири менен сүйлөшкөндө мындай жөнөкөй сүйлөшчү эмес да. Мындай ыр түрүндө гана сүйлөшчү да. Ошондой кишилер өтүп кетти. Эми алардын жаткан жерлери жайлуу болсун. Мына андан Аман Токтогулов, ошо Түгөлбай байкебиздин бир тууганы. Дагы аябай кыйын киши болгон дейт. Мен ал кишини бирок көрбөй калдым. Аябай сөзмөр, сөзгө чечен, ырды жазган, жүргөн жерин баары тим эле гүл болчу деп айтат да. Ошондой кишилер бар да биздин айылда. Шапы деген аксакалды айтып кетсем жакшы болот. Ал киши дагы ушул сөзгө чечен, санжыраны жакшы билген, анан мондай жанагындай чөп менен адамды табыпчылык жагы дагы аябай күчтүү эле да. Мен ушу аракет кылып жүрдүм. Ушу ал убакта азыркыдай мындай телефон сотовый деген жок эле. Багандай чоң магнитофондор болчу. Азыркыдай кичинекей жасап алсам деп жүрчүмүн да. Ага дагы жасалбай калдым ал кишинин. Эми ал киши отурса тим эле Кыргыздын санжырасын, Кыргыздын дастандарын, эпосторун тим эле олтурган жерде күнү болсо күн түнү сүйлөгөн кишилер эле да. Ошондой кишилер өтүп кетти. Түгөлбай Казаков, аны баарыбыздар жакшы билесиздер. Кыргыз эли баары жакшы билет. Түгөлбай Казаков, анын агасы Эсен деген агабыз бар эле, ал киши да өтүп кетти. Ал киши дагы аябай чоң таланттуу, ыр жазган. Мурадил, анан кийинкилерден Мурадил дагы ушулай эле. Эми Асырал ата, сизди мына бул жерде отурган балдарыңыз. Жанагы бул жерде Айгүл карындашыңыз аябай айтып кетпедиби? Сүйүүгө кандай элеңиз, каттар келчү эле деп. Анан муну да ала жүрүш керек да. Сиз далай алып жүргөнсүз, мен билем ошончо мунугу юбилейиңиз кут болсун. Дайыма аман болуңуз. Ушул балдарыңыз каршында биз ырдап туралы, Анан ушул Асырал атабыздын бир жаш кезинде күйгөндөрү бар да. Анысын айткысы келбей атат, мен айтып турайын анда. Adatın eken askılı, aygantim seni jasılı, hareket kılıp yüremin oy, bolamın kaçan baktılı. Hareket kılıp yürgönüm men, bolamın kaçan baktılı. Ay okşop süykün karraşın, ağay dep kede kalasın. Ay çürek bolup buralı boy, İçime çoktur salasın. Ay çürek bolup buralı boy, İçime çoktur salasın. Эми атам жөнүндө өзүм көрбөй калдым. Мен ошондо 5 экем, 5,5. Бирок ошо элестете албай койдум. Атамдын ошо бирок кичинекей кезинде бизде бир кичинекей сары радио турчу эле. Ошол сары радиодон эртеден кечке, ошо эртең менен 6-дан башталган ошондо жалаң жана улуу залкарлардын күүлөрүн, ырларын берчү да. Анан ошонун ичинде дагы мен атамдын күүсүн берип калчу, угуп калчумун да. Анан кийин барып ошо радиодо бар экен архивде ырлар. Анан бул атам өзү филармонияда иштеп кеткен экен.
филармонияда иште бул атайлар менен Осмонкулдарды көргөн киши экен. Эстекем кийин айтып жүрдү, жакшы билет экен. Анан баягы согуш мезгилинде ошо согушка барып келип, анан ошого ден соолугуна да байланыштуу айылга келип калыптыр да. Өткөндө дагы бир жанагы бир сүрөттөрдү карап атып, ошол атамдын трудовой бар экен. Ошо филармонияда иштеген трудовой жүрөт. Кийинкисинде анан ошол эстекем да көп келген экен. Келгенде анда мен төрөлө эле кезим экен. Анан ошондо үйдөн чай ичип отуруп, ал убакта эме алар ошо Залкалан балдар илгери ичеги тартышчу комузга. Анан барган жерде эле ошо эстекем мен деле кийин аралашып жүргөндө көрүп калдым. Барганда эле ошо койдун ичегисин алып эле баягы тазалап, анан кийин эле кургатып эле. Анан ошол үйгө келгенде ичеги тартып, баягы койдун ичегисин алып, анан кийин ошол ичегиден анан үйгө апам ачтап кеткен экен. Ушинтип эркек уулдуу болуп калсаңыз комузчу болсун деп жакшы батасын берип, анан баягы кылды берип, анан кийин мен төрөлгөндөн кийин андан 22 жыл сактаптыр апам. Ошо 22 жылдан кийин анан кайра эстекемге барып, анан ошондо баягы кылды көргөзсө эстекем таң калбады. Ушуну ушул убакка чейин сактап жүрөсүзбү деп, ошондо сен таштап кеткенсиң деп, анан ошо кылды көргөзүп. Анан ошо тууган агабыз дагы ошо жакшы билчү экен. Эми илгеркилердин баары ошо чогуу иштеп, болгону ошол ден соолугуна байланыштуу. Анан бул жерде клубда өмүрү өткөнчө ушул жерде иштеп калды. Малик менин 37ден 38ге көчкөндө төрөгөн. Малик төрөлгөндө атасынын Малик эркек бала төрөдү десе 2 саат эсе болгон роддомдон. Анан эркек бала төрөп, ала жакшынакай болуп, 3кө чыгып, 4кө чыгып калды. Андан кийин Шерик деген инисин төрөгөн. Шерик деген иниси 3кө чыкканда көсөгү өлүп калды бир эле күндө. Анан аксакалыбыздын баласы деп Малик кичекейинен аксакалдын баласы болуп жүрчү. Айыл аксакалынын баласы деп ким келин алса ага кудага ээрчитип барып жүрүштү. Алдей бапа менен өстү да, Алдей бапа менен өсүп калды. Кемпирлер болсо 40 курак сапан, 40 үйгө кирип, 40 башка түпүрөк күрмө тигип келип берип, ийине куржун тагып, Жүкемдин дубана баласы келатыр деп тамашалашып, ошентип чоңойтту. Анан кийин жұп эме 4кө чыгып, 5кке чыгарда, анан атасы кайтыш болуп кетти. Атасынан жашы калып калды Малик. Шериги болсо жанагынтип кайтыш болуп кетти. Шериктен кийин 6 айдан кийин атасы өлдү. Анан кийин энелүү жетим болуп калды да. Анан энелүү жетим болгонуна жараша мен Маликти мындай кара жумушка салган жокмун да, ошол Алдей бапа менен өсүн жанагы отуруп алып эле кичекейинде там түбүнө отуруп алып эле чертпек черте берчү. Анан мен кесек ыр үйрөтүп койчумун. Аны ырдап, анан ошо атасынын канында бар экен. Анан кичекейинен эле 8-7 окуганда эле кароого кетип атпадыбы Бишкекке. Кароого кетет, кайта келет. Ошо менен анан атасынын жолун жолдоп кетти. Башка окууга окуйм деп мугалимдин эмесине тапшырды эле, анан ага эстебестер концерт коюп келип калды. Баягы Өмүркановалардын баары. Алар мурун келгенде мен Маликти төрө элек болчумун. Анан бир колхоздун сары коюн алып келип, анда колхоз кой сойчу да. Үйгө күтүп, анда Маликтин атасы сапкыл болчу. Анан чертмекке кыл ийреп, эстебес. Жарымысын өзү түрүп алды, жарымысын мага түрүп берди. Биз эми бир келгенче жеңе эркек балалуу болсоңуз ошонун кылына эме чертмегине тагыңыз. Атасынын чертмегине тагыңыз деп. Андан кийин 3 жылдан кийин төрөлдү Малик. Дагы ошо 3-чү жылы менин боюмда бар да, дагы концерт коюп келип калышты. Эстебестер. Анан айылайын жеңем эркектөр өгөрдү, анан концертин коюп, сыйды көрүп, андан биякта башка там болчу. Муну атасынын түтүнүн өчүрбөйүн деп жаңы сала бүтүп атпайбы. Ошону менен анан атасынан жашы калып калды. Маликтин атасы ырдап жүрсө чертмек, чоң чертмекчи болчу да. Чоң чертмекчи болчу.
Анан мен өзүм каякта бала кезекте согуштун убагында бала кезимде абдан ырзачымын. Менин үнүмдөй Маликтики. Анан энди балама эмне дейм? Жатканы темир керебет ай, жатып да жаны да серигет. Жабышкан оору болбосоң, балам жатпайт кой эле да бир мүнөт. Уулу менен бир бассам жарашабы, же уулумдан мен талашамбы? Уулум менен бир бассам жетпей коюдум, улгайып мен баратамбы? Кызым менен бир бассам жарашамбы, же кызымдан мен талашамбы? Кызым менен бир бассам жетпей коюдум, картайгансып баратамбы деп койду энди. Sen bir ey bışkanan delek, özüngde bizge jar gerek. Kıyalın kımbat en sonuna kanday can sizge par gelet, kanday can sizge par gelet. Sen bir ey bışkan almasın, kol jetkizbeyik jaydasın. Jetpese dağı barkınan ay, bugün jetilgen bulbul sayrasın, jetilgen bulbul sayrasın. Ушу атамды тартып калса керек, Кудай Таалам ушу берсе керек да. Ушу баарыбыздын ичинен ушу баласына берип отур. Мага канча комустун башын чиштетип, анан черттирчи да. Ошондо да мен черте албай койгом. Анан кийин мынакей Маликке берди. Кудай мунусуна миң мертебе тоо. Ошо атамдын немесин алып калды деп неме кылам. Анан апам жамак айта калат. Мындай кошокту да жакшы айтат апам. Анан жаш күнүндө аябай ырдачы. Ушул биздин немелерибиз. Ушундай атамдын кол өнөрчүлүгү аябай жакшы эле. Өтүү култарчу эле. Чертмек бул комусту аябай жакшы чапчы. Анан кийин жанагы неменин Токтогулдун бир ыры бар эле. Лүлү Мамажан деген. Муну эч ким ырдабайт. Тоголок молдонун эле китебинде бар. Ошону атам аябай сонун ырдачу эле. Азыр бир дагы мен залкарлардын оосунан уга элекмин. Анын күүлөрүнө мен атамдын записин кийин Асан Кайбылдаев деген бар эле, ал киши да өтүп кетти. Жаңы шаар барганда бар, квартирада жашайм, бир эле кичинекей чамаданым бар. Анан ошол чамаданды эле күндө 2 күн биринде лаңтара бересиң, же бир алтын таап ала турган сөйлөчү. Анан ошону аударып бир кагаздарым алып атат. Анан ошонун ичинде бир кагаз жүрөт. Аликеев Жунуштун балдарына, туугандарына деп. Ал бул эмне болгон, неме болуп экен десем, анан ошо бүт адресин жазып, ошондо 12 микрорайон жаңы курулуп аткан убак. Ошол жерде экен адрес. Анан мен ойлонуп, мен муну издебей эмне кылып жүрөм деп, анан баягы катты көтөрүп алып, анан бардым 12 микрорайонго. Же жакшы билбейм шаарды. Айда барып кеч кирип кетти. Анан жанагындай жаңы үйлөрүн дагы чуңкур казып, баягы фундаментин кургандар аларга түшүп кетип, ишилип саат бир караңгы кирип 9-10 жакын үйүн таптым. Анан таап эле звоногун бассам эле өзү чыкты. Анан чыгып эле ким баласысың деди. Анан ушундай Аликеев Жунуштун ушундай десем дагы сурады. Ким баласысың? Ушул Жунуштун десем дагы сурады. Кимдин баласысың десе, Жунуштун, Жунуш кат жиберишиптир десем, анда кир деди. Анан 3-чү суроосунан жооптон кийин киргизди. Отур балам деди. Атаңды көрдүң беле деди. Жок дедим. Анда отур деп, анан үйүнө отургузуп алып, анан кийин бир эмени алып келди. Мына атаңдын момунча жазылган запистери бар экен. Ошондо 17 запись бар экен. Ал жерде
Токтогулдун Сибирден келаткандагы ошону Токтогулдун өзүнүн оозунан уккан экен атам. 33-жылы бир ачарчылык болду го. Ошол убакта баягы Токтогулга барып, атам өзү да уста киши болгон экен. Анан ошондо Токтогулга барганда Токтогулга жолуккан экен да. Анан ошондо өз оозунан Сибирден келген өз оозунан уккан экен. Ошол Токтогулдун күүлөрү бар экен ичинде. Азыр апам деле какшап эле жүрчү. Бир Шамиля деген күү чертчү эле деп. Токтогулдун Шамиля деген күүсү бар экен. Ушул архивде да жок да, менин оюм боюнчачы. Архивде жок. Ошол Шамиля деген күү атам черткен бар экен. Атайдын ырдаганы бар экен. Өзүнүн ырлары бар экен. Мына Каракол кайрыктары деген күүсү, Үчкүмбел деген күүсү бар экен. Өмүр деген ыры бар экен. Өмүрдүн гүлү ачылды, ойлонсом жүрөк шашылды. Кайра бир кантип төлөймүн, өткөн бир өмүр жашым деген сөздөр бар да. Ушундай сөздөр ырлар бар экен. Анан баягыларын көрүп алып аябай кудуңдап сүйүнүп, анан күнү айда калып калып, бүгүн берден тамак ичип кет. Мен эмне үчүн 3 жолу сурадым билесиңби деди анан. Жок дедим. Жинин келди болуш керек. Себеби мен 3 жолу сураганын себебим деп анан дагы ошол бир кагазды алып айттым. Мына комузчу бир Жөжө дедиби, жаңылбасам. Баягы Жөжө деген комузчу болгон экен. Ушунун балдарына кат жиберсем, 6 баласы бар экен деди. 6 тең баары кызматта иштешет экен деди. Бирөө басып келген жок деди. Эмне үчүн сени 3 жолу сурадым? Сен атанын баласы экенсиң деди. Ушинтип издеп келип, ушинтип келгениңе өзүнө мен ыраазы болуп калдым. Ошол үчүн 3 жолу сурадым. Таранган жоксуңбу деп койду. Жок десем, мына анда тамак ич деп анан кемпирине тамак ачтырып, ал эми комуз деди. Анан мен комуз чертип ырдап берип, өзү да жакшы чертчү комузду. Анан ал архивди табылбай жүрдү, лентасы бар деп жүрдү. Анан лентасын дагы ушу композитор союзунда деди, ишелип ошол жерден таап, номурун айтып берди, өзү кийин ооруп калды. Анан айбалам жаман кыйналдың го деди. Анан ушу номурун бир 135, 136 деген номурда деди. Анан барып өзүм таап, тим эле атамды көргөндөй кубанып, лентаны таап алып, анан бирок эми чачылып калган экен ленталар. Эми ошонун ичинде токтосун Тыныбеков деп сыртында жүрөт, аларды алып жыйнап жүрүм эми текчелерине. Мага окшогон бирөө келип шыр таап алсын деп жыйнай коюп, анан алып пакетке салып алып Жөө филармонияга келдим кудуңдап. Анан филармонияда балдардан тазалатып, анан ошо баягы ал убакта баягы кыдырып запись жазган окшойт го. Анан ошого сүйлөгөнү бар экен. Аликеев Жунуш, Үчкүмбел деп анан күүсүн чертип, өмүр деп анан ырын ырдап. Анан ошентип анан архивин таптык. Анан пленканы алып, тазалатып, анан ошол жерден кассетага көчүрдүм, мини дискке көчүрдүм. Ошолор азыр турат менде. Бирок эми ошону радионун алтын казынасына өткөрө электим да. Китеп да жазды. Көргендей адатың бар күлүп коймой. Көңүлдүн бир билгенин билип коймой. Билдирбес канжар барбы кирпигиңде? Билдирбей жүрөк учун билип коймой. Эппали, кол жатырабыз. Жолукканда жоргуң бар күлүп коймой. Жубалгырай ойлогонду билип коймой. Бөлүнүп узап кетсең мен турамын. Кол жатабыз. Бөлөктү капарыма илип койбой. Малик менен кичике кезинен эле бирге чогуу, бирге ойноп, ушулай эле Сазетте болчук. Ушул жерде окуп бүткөнчө чогуу жүрдүк. Көп ойнодук негизи. Негизи чүкө ойночук биз. Азыркы муунар көп эле чүкө ойнобой калбады. Чүкө ойночук, ляң ойночук, чабалек ойночук. Чүкүп атканда дагы баарыбыздан негизи мергенчи болчу өзү.
абдан чүкөнү да жакшатчы. Адан тышкары экөөбүз баягы кайырмак салып балык алчык. Кечкете суу кечип алып туруп суу бойлоп ошол жакта жүрчүк. Андан тышкары баягы сабакка барабыз. Сабактан кайра келебиз келип. Ата энелерибизге жардам берип тиги колхоздун учуру ошол жерлерден барып чөп алып келебиз, үйгө баягы атка артып келебиз, эметебиз. Анан кечинде кеч болуп эметкенсе кой. Баягы кечинде кечки кинолорго ошого дагы барып агаларга да жетишчүк. Атты да көп минип. Негизи мен баягы бирге өсүп бирге чогулгондон кийин Маликти негизи сыйлайм. Онду бүтүп анан армияга мен кетип калдым. Бул болсо окуу жайга кетип калды. Анан баягы эми чыгармачылык киши болгондон кийин бул энди баягы ошол жакта калып калды. Биз болсо энди андай талантыбыз жок болгондон кийин айылда эле туруп калдык да биз. Бишкекте концертте болгондордо барып калып жүрдүк. Alıstan kelgen adamdın ey, bizi da gelip eydin talastan. Ошол мектепте ушу 3 класс, 2 класс, 4 класстарда баягы эстерте баштаганда кийин комузду чана баштадым да. Себеби комуз көтөрүп барсам балдар шылдыңдашчу. Ушундай шылдыңда болуп ушундай көрүнчү да. Анан ошентип жүрүп анан баягы райондук, областтарга чакыра баштады. Анан ошентип аларга кичине белгилүү боло баштадымбы. Анан ушу 4-5 класста эле райондо машина жиберип эле алдыртып атчы. Жана райондук конференция, областтык конференция десе эле ошол жерде бир жума калып калып репетиция кылып анан кийин ошол убакта дастандарды эме Токтогулдун чоң кербезин ырдап, Курманбекти ырдап. Анан бул жерде баягы буга түрткү болгон дагы мен тайнем. Тайнемде Манастын китептери, Курманбек, Жанышбаев, Эртабылды ушундай китептер көп болчу. Анан тайнем мени окуп бер дечи. Анан мен оон менен окуп берем. Анан ал ошонун ичинде баягы образга кирип кетет. Мисалы үчүн баягы Манасты окуп берип атып, мисалы үчүн кашка ээри кашы деп, как жүрөктүн башы деп, анан ээрден көч кыйшайып десе эле күлүп калат дагы. Кап ай элиңдер эми саят эми деп ушинтип алар менен кошо аралашып жүрүп. Анан Курманбекти дагы ошо баштан аягынан окуп берчүмүн да. Анан ошондон мен Курманбекти айтып калганым дагы ошол болду. Анан ушу районго барып, бир окуясы ушу эсимен кетпейт. Анда Батма Разакунова деген райкомдун 3-секретары экен. Ошо маданият жагын тейлип. Анан бир жума жүрүшкө туура келип калды. Анан мен жаңы жылдын асты, мен жаңы жылда мектептен тоскум келди да. Анан эмне шылтып айттым. Анан айттым, эже мен үшүп атам. Мен айылга барып келсем болобу десем, үшүп атасыңбы? Азыр анда деп анан жардамчысын чакырды. Барып универмагга барып туруп, Маликке бир пальто алып бересиң деди. Анан ошо менен универмагга бардык. Ошол убактагы универмагга киргенде бүт ушу күнгүндө элестеп турат да. Баягы немелер сатуучулар баары тосуп алып, аны мени киргизип жиберди. Мен ошондогу пальтолордун жытыдай дагы ушу эсимде да, анда мындай бир сонун пальтолор. Ошондой сонун пальто турса, мен ошонун арасынан бир кичине кара куртка алдым. Ал кышында кие турган куртка эмес. Кыска. Болбой алдым. Ошонун баасы дагы эсимде, ушу 37 рубль анан бир тыйын төлөгөн. Анан кайра бардык. Ай, бул болбойт муну десе, жок мен ушуну кийем деп. Анан баягы Батма Разакунова эжеске кирдик. Кирсе эле ал аны урушуп кирди. Ай, ушуну кышында кийеби деди. Анан айттым, Малик болбой койду. Ай, бул кышында кийбейт муну. Жок, мага ушул болот. Анда эми üşүбөйсүңбү деди. Жок, эже üşүбөйм деди. Анда болду анда деди. Ошо менен бир жума калып,
Анан кийин ошондо чоң областтык неме окшойт. Ошол убакта обкомдун секретары экен Дүйшеев деген. Анан ошондо Верховный Советтен келди деп Кошоев деген деп айтышат да. Анан ошондо Курманбек тырдадым. Курманбек тырдап бүткөндөн кийин баары кетти. Анан тигилер сахнага чыгып өздөрүнчө сүйлөшүп атып анан жанагы кичинекей бала каякта жүрөт дастан тырдаган деди. Мен мындай четте тургам. Ошону айтканда эле мен качтым да. Ошо экран турат го, жана клубтарда экран турат. Ошону айланып качтым. Баягы тиги жигиттер окшойт го. Артыман карап келип, фойеден кармап келип анан сүйрөп барды. Мен болсом башым жерге салып тим эле отурам бир. Анан ошондо бир Кошоевдун айтып атканы эсимде да. Арстанбек Дүйшеевич деди. Карачы мына Кенеди алан. Момундай дастандарды айтып аткан. Ушундай балдарды колдош керек десе, сөзсүз деген эсимде. Анан ошентип бир куртка алып, анан ошо менен анан ырдап келгем. Анан ошентип жүрүп анан бир күнү 8-класста, 7-класста экен. Тиги эмеге чакырып атат деди, Фрунзеге чакырып атат. Үйгө келиштир, директорубуз, агайларыбыз. Анан бир мугалимди кошуп берип, анан кийин Фрунзеге жөнөттү. Ошондо дворец спорт экен. Көрсө комсомолдун 18-съезди экен. Анан бир жума ошо жанагы шаарды кыдыртты, киного апарды. Анан ошо жерден анан кечинде концерт дегенде барганда ошондой эстегеңдерди көрдүм, тууганбай тукаңдарды көрдүм. Түгөлбай Казаков, Асан Керимбаев сыртынан айланып жүрүм. Ушуларды көргөнүмө бир толкунданып, жандарына бара албайм. Тим эле бир башкача сезим да. Анан ошо эстегең ошол жанагы бир эмеде олтурган экен. Сахнанын артында. Нары өтсөм, бала деди. Анан учурашып барып, сен каяктан келдиң деди. Ошондо Таластан келдим. Таластын кайрынан? Каракол колхозунан келдим. Каракол колхозу. Ким баласы болосуң деди. Ошондо Жүнүш дегендин баласы болом. Аликеев Жүнүшпү? Ошонун баласысың деди. Анан ошол жерден таанышканбыз. Деп анан кийин сүйлөшүп, анан ошо менен концерттерде мен кетип калдым. Анан кийин мектепти бүткөндөн кийин анан жана кылдалып, анан эстекеме барып атпайлыбы? Анан ошентип анан филармонияда 2 жылдык окуусунда окуп калдым. Эстекенин колунда жүрдүм. Малик байке. Малик байке. Бу карегеңди сагынып деп атат го. Эрдик кылсаң сүрөө кыл, эки жеңди түрөө кыл дейт. Эми кайрадан анделик карындашыңызга өзүңүз жооп айылып тарбасаңыз болбой калды. Sulu kızlardın gülküsünün alı bir yazdım. Gül perisi bolup getsem ki kızıl göynege giygen kızlardın. Ünlüm büyük bir ok boyum pas, talantım almağa koyundaş. Camandığa hiçbir görbösün yine bizden kongan altın baş. Yazcı tangan sulu kızlardın ay camalım görüp bir yazdım. Canına küyüp getsem ki yaşıl göynege giygen kızlardın. Kızıl göynege giygen kızlardın. Малик бизге жаш кезинен келип кошулган. Ошондо эле жана өзүңөр айткандай элдин баары сүйүп, элдин баары самап, сахнага чыкса кетирбей алакан чаап, кол чаап тосуп алган болчу. Маликтин ошондо эле келечеги кең экен, ошондо эле көрүнгөн. Кийин эл арасында ырдап жүрдү.
жакшы таланттуу жигиттерибиздин бири маалик. Али алдыдарда турган ырлары көп. Бизди кубанта турган күндөрү көп. Мен Кудайдан тилейм, ден соолугу жакшы болуп кетсин дагы. Көп апасын кайгыртпай, үй бүлөсүн кайгыртпай, жаш деген ооруй берет. Аны тоготпой, кайра жаркылдап сахнага чыгып, кыргыз элин кубантып, ырдап, жашынакай үнүн, кооз үнүн, жашынакай ырларын тартуулап жүрө берсин деп тилейм. Буйруса арабызга кошулуп, кыргыздын дагы кубанчына кубанч кошуп, кумарын таркатып жүрө берсин дейм. Asataya kollanıp üftep geldim gülgakı, azap tartıp uzak basıp sizlep geldim gülgakı. Ak bilimdi gönüldü tüzdep geldim gülgakı. Hantal kakım ben Allah, aspırayıl can Allah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Asa Musa tayağı alıp jörgön dubana, Allah İslam şariatı süre bilgen dubana. Müslümandın ak dilin, ıkılasın, okuyasın, bileyin ben dubana. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Мөлмөлүмдү муну эч ким үйрөткөн жок. Ушул суроо аябай көп берилет. Мисалы үчүн баягы китепти алып, даярданып, ал сөздүн маанисине түшүнүп, түшүнбөй ырдадым да мунучу. Жана айтып атпаймынбы, сары радиобуз бар болчу, ошол гана эртеден кечке сайрайт. Бирок ошол убакта жалаң ошондой чоң комузчуларды, эртең менен дастандарды, жанагы кожо жаштарды окучумун. Ошондо Токтосун Тыныбектин жанагы негедир ошол орноп калган да. Ошону угуп отуруп эле сөзү да сиңип калса керек. Аны мен атайын китепти карап окуган жокмун. Анан ушул биринчи ушул жаңылбасам Тууганбай Абдиевдин 50 жылдыгы болуш керек эле деп ойлойм да. Кийин айтып жүрчү. Менде сенин ошондогу ырдаган ырың бар деп. Байке ошону бериңизчи деп ошол таппай жүрөм ошондогу ырларын десем, ой ошол үйдө бир кассетада бар дечи да. Аны да ала албай калдым. Анан биз 10ду бүтүп, биз муногу Кызылчага алып барды. Бирок аттестат ала элекпиз. Кызылчада иштеп атабыз. Анан эле иштеп атсак бир Нива келип токтоп калды. Анан мугалимдер менен сүйлөшүп эле мени чакырды. Көрсө райондон келиптир. Кеттик деди. Тур жөнөдү. Каяка барам? Окууга кетесиң. Каяка окууга? Фрунзеге. Ошо менен эле машинеге салып алып үйгө алып келди. Анан апамдар да таң калып калды. Үйгө келип эле чамадандарын жыйнап окууга кетесиң деп. Абаскан агайыбыз директор болчу, Айдаров Абаскан деген. Айтты, анан алып сразу эле аттестатты берди, ийгилик каалады. Ошентип эле анан Фрунзеге алып барып эле институт искусствого барыптыр. Анан берден билгендер чалабыл айтып калды. Аяка барсаң мындай деген эмелер болот, жанагындай бөлүмдөр болот. Ошонун мунусуна тапшырасың деген, алардын баары мээден түшүп кетти. Алып баргандан бир апштаг айланан 7-8 бала бир комнатада жаттык. Же шаар билбейм, же орусчасын билбейм. Анан ошондо мага КПССтин 28 съезди келген, ошондо экзамен, биринчи экзаменде. Же орусча камтырап иштеп 27 съезд бир бәледен айтып, бирокадан өтүп кеттирим. Анан ошентип анан баягы жанымда жатаканада мен эле жалгыз калдым. Кийинки экзаменге чейин. Анан ошо кийинки экзаменде фамилиям жок барсам. Кулап калыптыр. Анан ошо эмне кылам? Анан эми филармонияга бардым. Филармонияга барып, жанагы подземкадан филармонияны таба албай койдум да. Ылдый түшүп, мындай чыксам филармония биягымда болуп калат. Кайра түшүп чыксам муняк жагында болуп калат. Түшүнбөй атам да, кантип чыгам мен ал жакка деп. Анан ошентип, будан киргем деп отуруп, анан 3-чүсүндө бар анан филармонияга чыктым. Ошо эртең менен болчу, анан барсам, ошондо биринчи Тууганбай байкеге жолуктум. Анан ошентип жолугуп, Замирбек байке жолугуп, анда ошо мен ыр жазып жүрчүмүн. Ыр жазым ишет, аны көргөзүп. Анан студияга барганда эле, студиянын заведующийи
Асанбаев деген киши эле, Качкын Асанбаев, раматы жакшы киши болчу. Ал көрүп эле айтты, баягы сен келип жүрчү элең мектепте окуп жүргөндө деди. Болду анда сен өттүң деп эле койдум. Ошентип анан кийин эстекеңдердин группасында кошулуп ырдап кеттим. Жарым сааттык тартышты мен жөнүмдө. Таанышып коюңуздар деп бир чыкчу. Ошондон анан Сатар Жумабаев деген киши бар эле, рамат. Ошол азыр ойлонуп көрсөм ошо Жылдыз эже бар эле, ушулар Токтосунова эже, ушулар мен жөнүндө бул эски студиядан тартты. Эми ошол 84 десем жаңылбайм, 84-төн бери ал Трудовойдо дагы жазылуу. Ошо 84-төн бери толук чыгармачылыкка аралаштым десем болот да. 34 жыл, 35 жыл болуп баратат. Бул жыл деле оңой жыл эмес болуш керек. Ушул жылдын ичинде Кыргызстандын бардык жерин кыдырдым. Баягы кээ бирде свети жок жерлерине чейин да барган күндөрүбүз болгон. Ошол убакта Кыргызстанда эч бир кычыкты калтырбай кыдырган эсимде да. Тажикстанга бардым. Тажикстанда кыргыздарга Мургап районуна 89-жылдары. Ушул өнөрдүн аркасы менен Финляндияга барып, финдердин дагы оозун ачырып, ушундай да эл барбы деп, Мурас деген фольклордук топ менен мына Шахра Талипова эжебиз бар, Түгөлбай Казаков бар. Анан ушуга калган бүт элден, таластан топ-топ, а жерде мектептин окуучулары да бар болчу. Жакшы четкен эгиз кыздар бар эле. Анан ошондо барып, финдер көрсө, биз Советтер Союзунун атынан бардык да. Анда кыргыздарды көп тааный эле экен. Анан биз бир күнү эмеден парадтан өттүк. Стадиондо эл толтура. Анан мисалы бир группа өтөт, бул Корея, анан Кытай ушундай кылып өтүп атат. Анан Советтер Союзу дегенде биз өттүк. Кыргызча баягы формаларыбыз, кийимдерибиз, ак калпак, комуз, добулбас. Ошондо парадтан биз алып жүргөн автобуста кассетасында финдердин популярный вальс бар экен. Ошону биз ошол жерден ойноп өтпөдүкпү, финдердин вальсынчы. Ойноп өткөндө финдер аялана туруп стадион кол чапты. Анан келип интервью алып атат. Ушундай эл каяктан sonra кийимибизге таң калат, комузубузга таң калат, эмне деген инструмент деп. Ошондой анан бизде Кыргызстан маданияты деген газет чыкчу, ошол сыяктуу алардын бир 52 беттүү газетасы бар экен, түнү менен басты. Анан ошондо финдердин вальсин кыргыздын эмелерине салып ойноп өткөнбүз. Ошону таң калтырып келгенбиз. Турцияга барып келдим. Турцияга барып түркчө Чыңгыз Айтматовдун эстелигин туулган күнүнө ачыптыр Стамбулда. Ошол убакта. Мен ошондон Кастамону деген шаарын ордум. Анан ошондо жанагы түрктөр дагы киносун тартпады. Кызыл жол жал-жалымды сериалдагы музыкасы бар. Анан ошол музыкасын мен ошондо ырын ырдап бардым түркчө. Ошондо. Андан кайра чакырышты. Кайра Тридине бандым дегендерди дагы түркчө ырдап бардым. Ошондо кичине соткада бир аз үзүндөсү бар ырдап аткандан. Аябай кол чабып колдошту. Көрсө Тридине бандым деген ошо Кастамону шаарынын өзүнүн баягы гимни сыяктуу экен да, ошону жакшы көрөт экен. Ошол кастамонолуктарга тиешелүү бар экен. Жүрөгүмдү куйгалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Ой сергитет менде жүргөн элесиң, мелдиреген ысы көлдүн таңындай. Ой сергитет менде жүргөн элесиң, мелдиреген ысы көлдүн таңындай. Көзүң кара, акшыны да карагат. Көп караба жүрөгүмдү жаралап. Көнүң болсо бир
bir belgingdi düşündür. Kişi caldap süy albaymın paralap. Könün bolsa bir belgingdi düşündür. Men kişi caldap süy albaymın paralap. Мисалы Малик Аликеевди өзүм сахнада канча жыл жүрсөм, ошончо жылдан бери билемин. Бул жигит ушул кыргыз элине чанда келчү инсандардын бири. Анткени Кудай таалам берген булбулдай болгон үнү менен арзыккан, ошондой эле мөлмөлүү матуу чыгармаларды кайталангыс бир өзүнчө жеткирип ырдаганда элге тартуулаган. Эл ошо ырларынан Маликти абдан жакшы көрүшөт. Албетте мен өзүмдүн бир чети кесиптешим, экинчи четинен жердешим да болот. Мен дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалагым келет. Мындай таланттуу адамдар көп жашаш керек. Мындай таланттуу адамдар ооруганга укугу жок. Малик, мен сага бардык жакшылыктарды каалаймын. Сен кыргыз элине бере турган, ырдай турган ырларың дагы алдыда. Ошондуктан жакшы чыгармаларың менен, жакшы ырларың менен кыргыз элиңди кубанта бер. Бар бол. Малик экөөбүздүн ортобузда 10 жаш, менден кийин 10 жылдан кийин ушу Маликти апам көрүп отурат да. Экөөбүз мен 10-чу класс бүтүп атканда ал 1-чи классты бүттү. Ошол жетелешип жүрүп чоңойдук. Ошол кезде эле ырдап, ошо кичинекей кезинде эле бир нерселерди ырдап, ошо мектептеги эмелерге катышып, жана кружокторго ырдап жүргөндөрүн мен көрүп калдым жетелеп жүрүп Маликтин. Ошентип жүрүп мынакей жакшы филармонияда иштеди, окуусун бүтүп. Анан эмне дейин эми, ушундай кырсык болуп калды. 15-жылы ошол эки жан башына тең операция болуп, анан кийин мына ошо былтыркы жылы 19-жылы ошо март айында 27-синде бир лестницадан эле жыгылып кетти да, ошондон сал кокустатып алды бул. Чынында элечи. Анан эми ошондон бери кичине ден соолугу жакшы эмес. Анан кийин больницага жатып чыккандан кийин ходунок менен басып жашынакай эле жүрчү. Анан мына ол күздөн баштап, ушул ноябрдан баштап ушундай акыбалда болуп калды да. Ошону менен бир тууганымды ушу декабрь айынан бери мына май болуп калды, июнь болуп калды. Ошондон бери мен карап, бир тууганыма көмөк көрсөтүп, ошо бир тууганымдын жанындамын такай. Анан эми Маликке кааларым ушул элдин батасы тийип, силерге окшогон ошол адамдардын, жакшы адамдардын баталары тийип, бир Кудайдан суранарыбыз ошо сакайып кетсе экен дейбиз. Мен ишенем, ошо сакайып, ушул чоң концерттерин берет го депчи, ишенем, аябай ишеничим күч. Сардалгыз, сен да жалгыз, мен жалгыз, берегине десем алдан кыз, ой бер албадың сардалгыз. Өтүгүңдүн өкчөсү кылдан беккен сардалгыз, экөөбүздүн ортобуз ой сыңдан беккен сардалгыз. Өтүгүңдүн өкчөсү кылдан беккен сардалгыз, экөөбүздүн ортобуз сыңдан беккен сардалгыз. Ошо 1,5 жылдан бери ошо ден соолук кичине жакшы болбой. Анан бир 5 жыл мурун операция жасаган Жумабеков. Анан кийин ошо 1,5 жыл мурун кайра бул жерим кокустатып алып, дала тепкичтен тайгалам. Анан ошол жерден кайра ошо удары болгон экен. Анан ошо менен жасайм деди эле. Анан жанагы анализдер жакшы чыкпаган. Кальций жетпей атат, толук нормасы болбой атат деп, анан ошол декабрдан бери жылдырып келатат. Мартка деген, мартта дагы жакшы толо элек дагы күтүш керек деди. Эми мына жакында барам буюрса. Анан норма болуп, баары жакшы болсо, буюрса ийгиликтүү өтсө, кайра чыгармачылык менен мен элиме ыраазымын да. Ошолордун деми менен азыр мурунка караганда ушул мына 5 күндөн бери кадимкидей мындай кайрат болуп, ырдагым келип, мындай ички дүйнөм косколуп, анан 6 ай олтура берсең эми ар кандай ойлор келет экен да. Азыр ошол элдин күчү, элдин деми баягы
үмүттүн шооласын ого бетер жандырып атат. Баягы буюрса операцияга баары жакшы батасын берип атат. Ошолордун батасы, элдин батасы тийип, буюрса жакшы болот болуш керек деп атам. Анын ортосунда да мына маданият министрибиз дагы түз байланышка чыкты. Азамат Жаманкулов. Байке, муну билбептирбиз, буюрса ушул баардык колдон келген колдоону көргөзөбүз. Өзүңүз чөгөрбөңүз деп Кайрат Иманалиев экөө чыгышты телефондон. Аларга да чоң рахмат. Анан эми мынакей ушу КТРКга рахмат, ушул айылга чейин келип, ошо элге ушул үнүмдү жеткирип, акыбал сурап, баягы орууну сураса айыкканга бара бар дейт. Мен дагы ошо көрүп аябай бүгүн толкунданып отурам. Анан азыр ошо дагы өзүмдүн да кесиптештерим дагы аябай колдошуп атат. Мына Айчүрөк Иманалиева, Каныке эжебиз, Сыймык Бейшекеев, эми баарынын атын айтып отурсаң көп убакыт керек. Эми аларга дагы кесиптештериме дагы чоң ыраазычылык билдирем. Анан эң негизгиси бул жерде ошо мен кыргыз элиме таазим кылам. Ошол элден айланса болот. Устатым дагы дайыма айтчу. Ушул элден айланайын, эл бар, журт бар, биз бар, ошо эл аман болсун, журт аман болсун дейт. Анысы кандай кыргыз элиме мен ушул таазим кылып, буюрса операция ушу кыргыз элимдин батасы тийип, каалоо тилектери кабыл болуп, жакшы болуп кетсем, буюрса бир жакшы концертти элиме бир тартуу кылсам деген жакшы оюм бар. Профессиональный калтырчы. Ошол жакшы келет. Илгерки чыгармалар кайсы? Кел, аш кемге. Өлкөбүз
Bunu bul ırdı bu Parastan'ın halk düşük dozum toygulakta şunu жазып koyup. Ошо кечээ жөнөтүп жибептир. Мен ошону окуп берип коеюн. Малиги неме дейт? Ыш кылууга комуз дагы ыргөндү. Ырчылыкка бала кезден үйрөндү. Чыгаан күлүк тай жоргодой алкынып, чыктың ырдап, арзык андап күйгөндө. Бир аз ырдап жаңы эле көнгөндө, көзү түштү барпы сүйгөн мөлмөлгө. Бала үнү коңгуродой жаңырса, барар элек шаңшыганын көргөнгө. Ырдаганда элге жагып таласым, ырчылыкта шашпай иним барасың. Кырсык чалып жаткан кезиң учурда, керек наамга болбой сенин талашың. Жаман кабар кетти элге жайылып, жатканыңда кайберендей кайыгып. Илгерилеп үмүт менен жашай бер, ишенемин кетериңе айыгып деп жакшы каалоосун айттыр. Бул Кыдыралиев Базарбек деген агабыз. Мен ак ишеге да ошо чоң ыраазычылыгын билдирип кетем да. Ушундай ыр менен дагы ыраазычылыктарын билдирип атат. Баарына чоң ыраазычылык билдирем. Анан эл ошол интернетке чыгып кеткен ырды аябай жакшы баалашып атат. Кээбилери өмүр деген ыр экен дешип атат. Бул өмүр жөнүндө ой толгоо деген ыр. Анан баягы сөзүн жазган Сооронбай Жусуевдик экен. Обонун Кожокмат Абдыралиев деген агабыз бар таласта. Баягы элге билинбеген авторлор анан өр комузуна обондо ошо киши чыгарган. Анан ошол бир күнү барып калсам, ошо бир ырды угусту, ушуну угуп көрчү. Жаңы ыр эле деп анан өмүр жөнүндө ой толгоо. Мына азыр интернетте да кетип атат. Бирок ошол ырдын дагы аябай жакшы ой пикирлерин айтып атат да. Аябай сонун экен деп кээбилер эгер мындай запись болсо жөнөтүп жибересиңби деп аябай суранышып атат да. Анан ушуларды мен ырдап берейин. Бул өмүр жөнүндө ой толгоо деген ыр. Өткөн күндү карап көрсөң азгана, жылдары жылып жыл кошулду жашыма. Улам келип улам барат бөксөрүп, өмүр аттуу өтө кымбат казыны. Өмүр аттуу өтө кымбат казыны. Өткөн күнгө күбө болду көзүбүз, ал күндөрдү дилден болбой төчүрүш. Ашып тассабын өмүрдө кубаныч, агудалаш жүрө тура өкүнүч. Агудалаш жүрө текен өкүнүч. Бул турмуштан тура сабак алдыкпы, тура тоңуп жансак тура жандыкпы. Көңүлүбүз көп нерсеге ренжип, биз турмушка жөн жай карап калдыкпы. Биз жашоого жөн жай карап калдыкпы. Билек түрүп бар кезинде күчүбүз, биздин милдет бар
чакаң өстүрүш жакшы жашап ушул жалган дүйнөдөн жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз жакшы жашап ушул жалган дүйнөдөн жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз